жырылганды теппейт, анан мындайды ойлогон болот. Акыркы учурда социалдык тармактарда мурдагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жана анын үй бүлөсүнө карата ар кандай кароолор жүрүп жатканы байкалууда. Интернет мейкиндегенде айрым адамдар өз пикирлерин элдин атынан билдирип, далилсиз айыптоолорду таркатуу аракетин көрүүдө. Бирок кандай гана сын же кароолоо болбосун, генерал Камчыбек Ташиевдин коом алдындагы эмгеги жана тарыхый ролу фактылар менен бааланат. Коопсуздук тармагындагы реформалар, мамлекеттик чек ара маселелери жана тартипти бекемдөө боюнча жүргүзүлгөн иштерин унутуп коюуга мүмкүн эместиги айтылууда. Кандай жанын үрөп, ооруса да тынбай иштеди го. Эмне болду? Муну алгы интернет булагынан муну фейктер, булар продажныйлар, булар акча менен Ташиевди бир жолу алгы түшүрүп алып туруп, анан аркасынан мындай алгы каралоону жөнөтүп атат да, элдин атынан да эл жаман көрүп калсын. Анан успокойся этсин де. Эл эч качан успокойся этпейт да, иштеген адамды көзү менен көрүп турбайбы. Кантип ону жаман десин. Мен деле кантип жаман дейм ону. Бар жокту кылып, жүгүрүп, 3-4 ишти аткарып атты. Итибайлардын жегендерин куштурду. Чорный дегендер жок, башка деген жок. Эл ушунчалык жарык дүйнөдө жашап калганда буларды кереги жок. Бул президент өзү чечет муну. Булар өздөрү чечип алат. А фейктерди булар алгы бир кучка илгертен келеткан шакалдары бар да, ошолар түртүп атат да, мынтип чыгып койгула, Ташиевди каралап койгула. Дайым ушундай да булар. Ким президенттен түштүбү же бийликтен түшүп калса аркасынан алгы дабит этип жок кылышка аракет кылышат да. Элдин атынан эл буларды укпайт. Элге жаман көрсөтүп, эл көзү менен көргөн нерсесин кантип анан жаман деп айтсын. Түшүнүп түшүнбөй жагымсыз, туура эмес маалымат тараткандарга тыюу салыш керек. Ачык эле калк арасында тынчтыкка бүлүк салгысы келгендерди тартипке салуу учурдун талабы экени кошумчаланат. Адамдар ушундай экенбиз да, кээ бирде ушуну билип билбей эле, түшүнүп түшүнбөй эле, ар ким оюна келген, баягы түшүндө көргөнүн сүйлөй берет экен да. Андай болбош керек. Өзү негизи bunun barına teң тартиптүүлүк керек да. Тартип ушундай эчеки сөздөрдү таратуу, особенно ушундай нерселерди, мисалы үчүн блогерлер чыгарып атышпайбы эмелерге, баягы фейсбуктарга дагы эмне деп коет, инстаграмдарга ушундай бир жагымсыз сөздөр тарап элдерге арасындагы баягы тынчтыкка бүлүк салып аткандар бар да. Аларды жоопкерчиликке тартыш керек. Ал эми баягы өзүнүн колу менен кызматта иштеп туруп, мамлекеттик кызматта иштеп туруп, анан мамлекетке кыянатчылык кылган адамдар булар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылып, өздөрүнүн жазасын алыш керек да. Эми кичине мындай бир эл арасында жакшы ишеним пайда болуп, моундай болуп аткан иштер канчалаганда 5 жылдан берки кандай сонун иштер болду. Ушунун баарында мисалы үчүн Камчыбек Ташиевдин, Кыдыршаевдин баягы кол тийген жерлери көп. Бардык жеринге баягы оңдоп, түзөп дегендей, туурабы? Эми анан ошонун баарын жокко чыгарып эле, анан бул мындай экендигинде өткөндө бир эмеден карасам бир сакалчан бала тим эле жерин жеткизип эле тиги Ташиев менен иштегендерди ушундай бир жаман сөздөрдү айтып атты да, мен ойлоп койдум, бул кандай мындай ичи кара, жүзү кара, ичи тар адам депчи. Анан баягы орустарда деле, кыргыздарда деле айтып коет, баягы жатканды теппейт депчи. Лежачего не бьют дейт да. Анан мен бүгүн кызматтан кетип калса эле жамандай берип, бир сөздөрдү айта бериш акылга сыйбаган нерсе да. Буга чейин президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков Камчыбек Ташиев жана анын жакындарын каралаган фейк аккаунттар иштеп жатканы боюнча билдирүүсүн жарыялаган. Ал чагымчыл маалыматтарды тараткандарга карата укук коргоо органдары тарабынан иш алып барылып жатканын кабарлаган.
Генерал Камчыбек Ташиев жана анын жакындарын каралаган фейк аккаунттар иштеп жатканын байкадык. Муну кырдалды атайын курчуткан чагымчылдык катары баалайбыз. Тиешелүү органдар иш алып барып жатат. Жыйынтыгы чыкса, андай чагымчылдар жазаланат. Социалдык байланыш тармагында саясий кутум уюштуруп, чагымчыл маалыматтарды таратуу кылмыш болуп эсептелет. Жазылган чагымчыл посттор мазмунуна жараша кылмыш иши катары каралат. Андыктан жазган пикирлерге жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырабыз. Белгилей кетсек, Камчыбек Ташиев өлкөнүн жооптуу мамлекеттик кызматтарында 5 жыл толугу менен иш алып барды. Бул убакыт аралыгында президент Садыр Жапаров менен биргеликте мамлекеттин коопсуздугун көзөмөлдөп, чечилбеген чек ара маселелериндеги чечкиндүү кадамдары, кылмыштуу топтордун тамырын кырккан ишмердүүлүгү менен элдин эсинде. Ошентип жаман сөздөрдү чыгарып, ийинен чыкпай, отуруп алып бар нерселерди токуп отура беришет. Ошондуктан биз эркекпиз, эркектик намысыбызды аткарышыбыз керек. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион